Assalamu alaikum, урматтуу ITTS каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстан энергетикалык кризистин туу чокусунда турат. Үйлөр караңгы, суу аз. Өкмөт кризисти чечебиз деп убада берет. Бирок Темиров Лайф клуб жана ОСРП маалыматтары көрсөткөндөй, бийлик бул кризисти чечүүнүн ордуна аны өз кызыкчылыктарына колдонуп жатат. 2023 жылдан 2025 жылга чейинки окуялар бул жөн гана кокустуктар эмес. Бул мамлекеттик системалуу түрдө басып алуунун 10 кадамдуу планы. Бизде электр энергия толук жетиштүү, ал түгүл ашып калат. Эч бир жакка сата албайбыз. Ошондуктан энергетика системасына пайда түшсүн деп, нагрузканы көтөрө алчу участокторго уруксат берип жатабыз. Пландын биринчи кадамдары каражаттарды легалдаштыруу болгон. 2023 жылы Садыр Жапаров глобалдык аткезчиликке айыпталган. Абдыкадырдын үй бүлөсүн Кадыр Барктуу инвестор катары тосуп алды. Бул үй бүлө Матраевдер менен иштешип, $100 миллион адалдаган. Жапаров элге акча керек деди. Бирок бул каражаттар келип чыгышы коррупция. Аты айтып тургандай, инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мамлекет тараптан көпчүлүк жеңилдетилген шарттарды түзүп беребиз. Кийинки кадам Бакиевдердин схемаларын кайра жандандыруу болду. 2023 жылдын июлунда энергетикалык тартыштык күчөп турганда өкмөт Камбарата 2Г'син кубаттуулугун Шишовдун айланасындагы фирмага арзан берген. Эски жана жаңы режимдердин бириккен көмүскөсү бизнеси башталды. Камбарата боюнча айттыңыз, суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою дагы беребиз. 2024 жылдын мартынан баштап бийлик көзөмөл орното баштады. Энергетика министрлиги майнерлер канча электр энергиясын алып жатканын тууралуу бардык маалыматтарды жашырды. Коомчулукка отчет берүү токтотулду. Азыр болсо энергетика министри бул кыш оор болот, чыдагыла деп чыкты. Сиздин прогноз боюнча Кыргызстан канча жылда бул энергетикалык кризистен чыгат? Быйылкы жылы эң кыйын жылыбыз быйылкы жыл. Быйылкы 25-26 кыш эң кыйын жыл. Себеби мурдагы жылдарга караганда суунун аздыгы, көлөмүнүн аздыгы 1 миллиард 600. Былтыр 12 миллиард 400 келгенде биз аябай аз дегенбиз. Мындайча айтканда, ошондо дагы мындайча айтканда сиз айткандай уйку жок чыкканбыз. Светти болсо айылдарда, шаарларда улам сайын өчүрүп баштады. Мындай көрүнүштөрдү биз Бакиевдердин учурунда тезектер келе деп укканбыз. Тезек болобу, көмүр болобу, азыртан даярдангыла. Булардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Свет болушу өтө татаал. Пока не будет частный собственник, который будет всех отключать, отрезать, кто не платит. Азыртан кышкы даярдыкты көргүлө, урматтуу жетекчилер, урматтуу эл журт. Ишенбегиле бул свет болуп, бар жырга отурасыңар. Болбойт андай быйыл. Ошол эле учурда президенттин иш башкаруучусу Мамбаев мамлекеттик УДПны $137 миллион долбоору бар жеке мега корпорацияга айлантып, мамлекеттик активди өз көзөмөлүнө алды. Жана бул расмий рейдерлик менен коштолду. Түмөнбаев түздөн-түз кум шагыл заводдук күч менен тартып алган. Биз буга чейин Мадина базары, Сан-Сити көңүл ачуучу борбору жана Камболдук комбинат кандайча президентке жакын адамдардын колуна өткөнүн айтып бергенбиз. Ошол эле иликтөөдө ЖБ заводу жөнүндө да сөз болгон. Бул ишкана 60 жылдан ашык убакыттан бери бетон конструкцияларын чыгарып келген. Башында акциялардын чоң бөлүгү Александр Галенко деген кишиге өткөн. Ал Каныбек Туманбаев менен байланышта болгон. Бирок андан кийин оюнга башка жүздөр кошулду. 25 жылдын 9 январында ири акционер болуп Гүлмира Турдалиева чыкты.
Анын президенттин досу Арзыбек Бурканов менен байланышы бар. Бир нече күндөн кийин Арстанбек Айдаров деген дагы акциялардын экинчи чоң бөлүгүн алды. Бул киши Буркановдун уулу менен бизнес өнөктөш. Ошентип завод толугу менен Буркановдун айланасындагы адамдардын колуна өттү. Туманбаев менен байланышкан адамдар бул окуядан кийин көрүнбөй калышты. 2025 жылдын башында криминалдык активтерди бөлүштүрүү башталды. Көлбаевдин таасири төмөндөгөндөн кийин ага тиешелүү иштен берди алтын кенинин өлүшү Камчыбек Ташиевдин жакын досуна өткөн. 23-жылы Камчы Көлбаевди өлтүрүп, андан кийин бир топ адам Камчы Көлбаевга тиешелүү деп камакка алышты. Алардын фирмаларын мамлекетке кайтардык деп жарыялашты. Алардын арасында алтын кени ээлеген компания айтылган жок. Бирок кыска убакыт өткөндөн кийин Ак Жолтой Майнинг жаңы ээси Консульери Групп болуп калды. Ал Айбек Алыбаевга таандык. Жаңы директор болуп Артур Алыбаев дайындалды. Ал Айбек Алыбаевдин уулу. Начинали строить один из наших руководителей страны. Это наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кадыршаевич. Ты напитки употребляли? Употреблял. Да? Чего ты меня снимаешь? Да. Бля, я хуею, блядь. Чего ты такой, блядь? А? Крутой, что ли, блядь? Таанышып алыңыздар, бул Айбек Алыбаевдин уулу Артур. Мамлекеттик заводдорда четте калган жок. ЖБ1 сыяктуу ири активдер Садыр Жапаровдун жакын досторуна өткөрүлүп берилди. Мамлекеттик менчик кландык менчикке айланды. Мадина базары жана анын айланасындагы жерлердин Жапаровдун жакын адамдарына кандайча өтүп кеткенин иликтеген. Айрыкча бул активдер Бурул Кыштабаевага Жапаровдун агасынын жубайына таандык болуп калган. Эң негизгиси Бакиевдердин схемалары толук аткарылды. Шыршов менен байланышы бар банк көмөскөдөн кайтарылып, анын ишмердүүлүгү легалдаштырылды. Коррупциялык мурас толугу менен кабыл алынды. Пландын акыркы кадамы монетизация болду. 2025 жылдын сентябрында башкы прокурор Курманкул Золошов бир тууганын Нарын дарыясындагы КЕС империясындагы негизги ээси болуп калды. Мамлекеттин энергетикалык келечеги үй бүлөлүк бизнеске айланды. Президент Шаант Шөкөт менен ачып жаткан бул станция Рыскул Зулушевга таандык. Ал президент Жапаровдун жана УКМКнын башчысы Ташиевдин жакын досу Курманкул Зулушевдин бир тууган иниси. Бирок бул схемалардын баасы өтө жогору болду. Кереметбанк Орусия менен болгон санкциялык схемаларга аралашып, 40%дан ашык клиенттердин каражатын жоготту. Аны Илон Шорго байланышы бар экенин далилдешти. Бирок ага карабай Жапаров оондо санкция киргизүүгө болбойт деди. Ошондо Шордун шылуун схемаларын коргоп жүрөбү Садыр Жапаров. Санкции, введенные в отношении Кыргызстана, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами. Мы готовы принять независимые международные ревизии для того, чтобы тщательно проверить деятельность банков Кыргызстана. Садыр Жапаров ошол эле Молдовандан качкан олигархы Илон Шорго таандык болгон 18 миллиондук жеке учакты колдонууда. Бул Кыргызстандын жогорку бийлигинин глобалдык коррупцияга малынганын билдирет. Молдовалык журналисттер бомба жаңылык жарышты. Алар Кыргызстандын бүт жетекчилиги учуп жүргөн учактар чынында кимге таандык экенин таап чыгышты. Татаал схема аркылуу 17 миллион долларлык люкс учакты качкын олигарх Илон Шорттун жакын адамы сатып алган. Аны менен кимдер учат? Президент Жапаров Москвага, Астанага, Ходжентке, УКМК төрагасы Ташиев Бакууга, парламент спикери Душанбеге. Журналисттер муну белек деп аташууда, бирок чындыгында бул пара анткени башка иликтөөлөргө ылайык Илон Шор Кыргызстан аркылуу миллиарддаган долларды чыгарып кеткен. Энергетика, заводдор, алтын кендер жана финансылык система кландык көзөмөлгө өткөндөн кийин пландын акыркы кадамы жасалды. 2025 жылдын сентябрында жогорку кеңеш таркатылды. Эми бийлик ушул менен толук үй бүлөлүк планга айланды десек болот. Кыргызстандын саясий жана экономикалык системасы бир кландын көзөмөлүндө калды. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.